Жалпысынан жаман жыл болгон жок. Мына ушул социалдык тармакта, экономика жаатында Кыргызстан үчүн бир алдыга жылуунун жылы болду деп койсок болот. Баткен окуясын эске албаганда. Баткен окуясы эми бардыгыбыз үчүн бул аябай бир оор окуялардын бири болду. Калган жагынан мен ойлойм жаман жыл болгон жок. Негизи катардагыдай жыл болду. Өтө деле мындай бир оорулуу турган окуя болгон жок. Бирок көптөгөн күткөн нерсе ишке ашкан жок. Жакшылык да болду, кыйынчылык да болду. Жалпы мамлекетибизде бир топ маселелер чечилген жок. Көбүрөөк мактоого кеттик. Асманга учуруп. Ал эми үй бүлөдө баары тынччылык жакшы да. Неберелер чоңоюп атат, баары жакшы. 2022 эми мен үчүн ошол бир эле мен үчүн эмес, баягы кыргыз эли үчүн жакшы жылдардан болду деп эсептейм. Анткени ушул мамлекетибизде бүгүнкү күнү тынччылык, ошол мамлекетибизде жашаган элдерибиз мындай токтулукта жакшы жашап атат. Эми баягы 2022 жылы ошол өзүңүздөр билгендей Тажикстанда кичине кол салуу болуп, ошол жерде солдаттарыбызды, ошол Баткен элин жашаган тургундарды баягы аркы дүйнөгө өтүп кеткендери да болду. Эми баягы мамлекет болгондон кийин чек арабыз бек болбосо ошондой эмелер болуп турат экен да. Эми Кудай буйрса ошол 2023 жылы ошол чек араларыбыздын баары чечилип, бекитип, бир жакшы жылдардан болот деп 2022 жылда үмүт кылып атабыз. Кудай буйрса ошолордун баары акталат деген ойдобуз. 2022 жылы мен ойлойм жакшы жылдардан болду. Парламенттик шайлоо өттү. Андан кийин биз ушу мамлекет үчүн көптөгөн мыйзамдарды чыгардык. Элдин талаптарын ишке аткарып атабыз азыр. Эми Кудай буйрса азыр мына жаңы жылдын астында турабыз. Могу 2022 жылы биздин мамлекетибизде чек аралар чечилди. Азыр мынакей Тажикстан менен Кудай буйрса чек аралар чечилип калса, бул бүт границалар аныкталгандан кийин бул мамлекеттин өсүү өнүгүүсүнө чоң өбөлгө берет. Аны баарыбыз эле билебиз. Анан мына 2023 жыл кирип келе жатат. 2023 жылы мекендештериме, кыргызстандык бир туугандарым баарына чын жүрөгүмдөн тилеп кетер элем үй бүлөлүк бакыт. Ар бир үйдө бакыт болуш керек, ар бир үйдө өсүү өнүгүү болуш керек. Ошондой эле биздин кичинекей Кыргызстаныбызда 2023 жылы көп жакшы ийгиликтер жолдоп жүрсүн. Кудай буйрса 2023 жылы өсүү өнүгүүнүн жылы болсун. Ушул биз чыгарган мыйзамдардын баары 2023 жылда жакшы иштеп, элибизге кызмат кылсын. Мен ойлойм биздин кичинекей мекенибизде, Кыргызстаныбызда өсүү өнүгүү болот. Ага ишениш керек, анын үстүндө иштеш керек. Ал иштерди биз жогорку кеңеште да көп жакшы мыйзамдар чыгарып берип атабыз. Эми эң негизгиси элибизде тынччылык, бейпилчилик, мамлекетибизде өсүү өнүгүү болсун демекчимин. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен. 2022 жылда эң оор учур болду. Бул Баткен окуясы. Ушул ар бирибиздин жүрөгүбүздөгү бир чоң так болду. Мекендештерибизден айрылдык, батырларыбыздан, жоокерлерибизден айрылдык, тургундарыбыз жапа чекти. Ушул аябай оор учур болду 22 жыл. Дагы кандай жакшы жактары менен эсиңизде калды? Жакшы жактары албетте мамлекетибиздин бүтүн тургандыгы. Бул жанагы тирүүлүк өзү бир дөөлөт, тил рызкы тиш дөөлөт дейт го. Ошол сыяктуу мамлекеттин бүтүндүгү, стабилдүүлүгү бул чоң жетишкендик. 2022 жыл жанагы бизде айткандай ак менен кара бардыгы экөө чогуу жүргөндөй көптөгөн жетишкендиктер болду. Анын арасында бир топ деген мамлекетибизге Тажикстандан болгон агрессиялык иштер болду. Көптөгөн жарандарыбыз шейит кетти. Анын арасында аскер кызматкерлерибиз, анын арасында бир топ деген жарандарыбыз үйлөрү өрттөнүп, ушундай бир
жаман окуялар да катталды. Андан сырткары мамлекетибизге эми көптөгөн жакшы мыйзамдарды кабыл алдык десек болот. Мамлекетибизде бир топ деген жетишкендиктер болду. Негизинен 22 жыл мындай өзгөчө бир жылдардан болду. Ошондуктан жалпысынан алганда жакшы эле жылдардан болду өттү дейм да. Мамлекетте өзүңүздөр көрүп атасыздар, эң башкысы стабилдүүлүк болду. Алдыга карап жылып атабыз, өткөн күндөр өтүп кетти. Жеке мен өзүм үчүн жакшы эле жылдардан болду. Быйыл мен 60-ка чыктым. Өзүмдүн 60-ка чыгып, быйыл ушу юбилейим болду. Бул мен үчүн үй бүлөм аман эсен, тууган уругум аман эсен. Ошол үчүн мен үчүн быйыл жакшы жылдардан болду.